Жамгыр жааганда негизи эле биздин классыбызга суук тип жана тамчы өттү. Базарбаева Аяна аталган мектептин окуучусу. Ал окуган класстык бөлмөдө жаан-чачын болгондо суу акчуу, эми ал көйгөй артта калып, мектептин чатыры жаңыланып жатканына кубанычта. Шипалар эски болгондуктан балким тешиктеринен өтүп, аны биз билбейбиз. Биздин мектептин кыршасын тинникке менен өткөнгө аябай биз баарыбыз жалпы классыбыз менен кубанычтабыз. Эми баарыбыз тилектешпиз, эми биздин классыбызга суу өтпөйт деп ойлойбуз. Мектепте 274 окуучу билим алып, 30 мугалим эмгектенет. Мугалимдер да жакындан көмөк көрсөтүп, жумушчулардын тамак аштарын кезеги менен даярдап беришүүдө. Ушул жерде мугалимдер коллективинин дагы салымы бар. Бардыгыбыз көптөп көмөктөп ушул мектебибизди жаап алалы деп аракеттенип жатабыз. Ушул Кызкөл айыл өкмөтүнө чоң ыраазычылык. Анткени себеби мына бизге бардык муктаждыктарыбызды таап берип, буга бир нече оңор эмес акча кетет экен. Анткени себеби кээ бир рейкалары дагы жараксыз болду. Имараттын чатыры мындан 23 жыл мурун шифер менен жабылган болсо, эми тиникке менен жабылып, туруктуулугу көбүрөөк болот дешүүдө. Жумушчулар айылынан чыккандыктан акларын арзан баа менен жасап жатышат. Анан ошо шифрлардын күчү кетип, сынып, тамчы өтүп, мына ошо жергиликтүү өкмөтүбүздүн жардамы менен мына тиникке берип, мына ошо тиниккени 2 жыл болду баштадык. Ошол жерде жергиликтүү өзүнүн айылдын балдары менен, усталары менен өзүбүз арзан немеде эле ушу жардам кылып атабыз. Ушу окуучулар менен тамчы өтпөсүн деп. Чатыр алмаштырууга Кызкөл айыл өкмөтүнүн бюджетинен 515 000 бөлүнгөн. Учурда 4 жумушчу иш алып барып, 10 күндө бүтүү мерчемделүүдө. Барчына Жанзакова, Бурканбек Матов, Сузак району.